Нурлан Насип айрым ичи бузу карам адамдарга теңелгим келбейт. Ассол Молдокматова апасы экөө пенсионерлерге тамак жасап таратууда. Асель Кадырбекова Ошто дарыгерлерди мажбурлап иштетип жатышат. Салам достор, шоу-бизнес жаңылыктары менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. Каналга жазылып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эстрада ырчысы Нурлан Насип интернетте маданият өкүлдөрүнө ар кандай сын пикир жазып жаткандарга өз оюн айтып, күйөрмандарын ушундай кырдаалда сабырдуу болууга чакырды. Буюрса баары жакшы болот деп ишенем. Кыргыз элибиз аман-эсен ушул илдеттен кутулуп чыгып кетсе экен. Анча-мынча интернетте маданият өкүлдөрүнө тийишкен ичи бузук адамдарга теңелгим келбейт. Кандай үйдө жашайбыз, кандай машина айдайбыз, чачыбызды кырабызбы, ал ар кимдин өзүнүн иши жана мээнети, эмгеги. Жаратканыбыз ар бирибизге маңдайга эмнени жазса, ошону көрүп, Кудайга шүгүр кылып жашайлы деп билдирди Ырчы мырза. Белгилүү алып баруучу Ассол Молдокматова өлкөдө карантин башталгандан тартып, кайрымдуулук акцияларын активдүү өткөрүүдө. Элдин көңүлүн көтөрүү максатында үйүнүн балконуна чыгып, ырчыларды ырдатып, концерт да койду. Кыйын кырдаалда иштетип жаткан чек арачыларга милиция кызматкерлерине чейин барып, ал акыбалдарын билип кайтууда. Эми апасы экөө күн сайын 200 порциядан ашык тамак жасап, пенсионерлерге таратып жатканын кабарлады. Ежедневно до 2 ночи делаем заготовки вместе с мамой, а уже с 4 утра готовим обеды для медработников, милиционеров. Присоединяйтесь тоже, ведь вместе мы настоящая сила. Ырчы Асель Кадырбекова учурдагы кырдаалга байланыштуу дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип, алардын эмгеги бааланбай жатканын жазып чыкты. Анын айтымында Оштун дарыгерлери мажбурлап иштетип, эс алууга чыккандарга акы төлөбөй жатышат. Ырчынын жазганын өзгөртүүсүз беребиз. Кыргызстанда закон иштейби деге. Азыр дүйнө жүзүндө мындай кырдаалда кыргыз элиме чыдамкайлыкты тилеп кетет элем. Бүт медицина кызматкерлери өздөрүн тобокелге салып, элге жардам бергени жүрөктү жылытат. Биздин да медицина кызматкерлери ушундай кырдаалга колдорунан келген жардамдарын берип жатышат. Таазим кылабыз баарыңыздарга. Ошондой болсо да Ош шаарында медицина кызматкерлерин мажбурлап иштетип жатышат экен. Кетсеңер акы төлөнбөөчү эс алууга, үй шартыма байланыштуу деп арыз жаздырып жатышыптыр. Пенсияда болуп иштеп жаткан кызматкерлерди зона рискте деп кетирбестен, кайра иштебесеңер келип арызыңарды жазып кеткиле деп коркутуп жатышат экен. Мамлекет башчы бүт медиктерге айлык акылар сакталарын айтканын кулагыбыз менен уксак да, кээ бир жетекчилер башчынын берген буйругун аткарбай, өз башымча болгону бизге дагы эле коррупция токтой электигин билдирет дейт Ырчы.